Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 19-июнга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Türk mamleketlerinin NATO'sun tüzüğü sunuştaldı. Türk mamleketlerinin Koopsuzluk Uyumu'nun tüzüğü sunuştaldı. Bu turalı Kırgızstan'ın Azerbaycan'daki Murdak elçisi Kayrat Osmanaliyev Şuşa şaharında ötken konferensiyada bildirdi. Anın aytımda Türk өлкөлөрү аймактык коопсуздук жаатында тыгыз байланышы керек. Учурдагы шартта Türk дүйнөсүнүн өзүнүн коопсуздук тутумун түзүү зарыл болуп турат. Анда ар бир өлкөнүн коопсуздугу жалпы аймактын кызыкчылыгында болушу шарт. НАТО же ЖКУ сыяктуу уюмдарды түзүү керек деген ал. Белгиле кетсек, Кыргызстан коопсуздук жаатында ЖКУ жана ШКУга мүчө. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Садыр Жапаров улуттук инвестициялык фонд түздү чоо жайы. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын улуттук инвестициялык фондун түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык фонд мамлекеттин үлүшү бар чарбалык коомдорду башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, алардын наркынын туруктуу өсүшүн камсыз кылуу жана капиталдын жергиликтүү жана эл аралык рыногуна чыгуу жолу менен инвестицияларды тартуу максатында түзүлүүдө. Буга байланыштуу министрлер кабинетине улуттук инвестициялык фонду ААКсын түзүп, анын укуктук статусун, максатын жана милдеттерин, ишинин өзгөчөлүктөрүн жана тартибин аныктаган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу тапшырылган. Мындан тышкары мамлекеттин үлүшү бар чарбалык коомдорду тиешелүү баа берүүнүн жана талдоонун негизинде аталган фондко өткөрүп берүүгө тизмесин даярдоого зарылдыгы белгиленген. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу макулдашууну парламент колдоду. Жогорку Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун биргелешип илгерилетүү боюнча макулдашууну дароо 3 окуудан колдоду. Мыйзам долбоору боюнча транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Ырысбек Бариев баяндама жасады. Анын айтымында 3 өлкө биргелешкен ишкана түзүп, долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыккан. Маалыматка ылайык маршрут Торгарт, Арпа, Коштөбө, Макмал, Жалалабад аркылуу болуп, узундугу 311,75 чакырымды түзөт. Ал эми жүктөөчү станция Макмалда жайгаштырылары мерчемделүүдө. Ошондой эле министрдин орун басары темир жол, туннелдер жана көпүрөлөр аркылуу өтөрүү болжолдонуп жатканын белгиледи. Макмалда жүктөөчү станциянын жайгашуусу биз үчүн маанилүү, анткени Кара Кечеден өткөн жол аркылуу түндүк менен түштүктү байланыштыруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт, деди министрдин орун басары. Долбоордун болжолдуу наркы 4 миллиард 665 миллион доллар, анын ичинен Кыргызстандын үлүшү 573 миллион доллар болору презентацияда көрсөтүлгөн. Ошондой эле жыйында Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчиси Азамат Сакиев курулуш 6 жылга созулаарын билдирген. Анын айтымында бул жол белгиленген мөөнөттөн кийин ишкананын карамагына өтүшү ыктымал, бирок бул боюнча маалымат эми түзүлө турган инвестициялык келишимде камтылары кошумчаланды. Сауд Арабияда ажыга барган 500дөн ашуун зыяратчы каза болгону айтылууда. Аба ырайынын катаал шарттарынан улам Меккеде зыяратта жүргөн жүздөгөн киши көз жумганын AFP жазды. Маалыматта азыр Меккеде абанын температурасы 51 градустан жогору экени, каттоодон өтпөй барган зыяратчылар үчүн суу кондиционерлер жеткиликсиз болуп жатканы айтылат. Соңку кабардан ажыга барып көз жумгандардын саны 577 адамга жеткени белгилүү болду. Каза тапкандардын 323 египеттиктер, Тебелендиде калган бир кишиден башкасынын баары ысыктан жабыркагандар. Араб дипломаттарынын маалыматы боюнча көз жумгандардын 60тан кем эмеси иорданиялыктар. Мыйзамсыз келген зыяратчылардын агымы лагерлерде башаламандык жаратып, кызматтардын ишине тоскоол болгон. Көбү узак убакытка чейин тамак ашсыз, суусуз жана кондиционерсиз калган деп жазылат агенттик. Өлкө бийлигинин май айында жарыялаган изилдөөсүнүн жыйынтыгы боюнча зыярат жүрүп жаткан жерде абанын температурасы ар 10 жыл сайын 0,4 градуска жогорулап турат. 17-июнда Меккедеги башкы мечитте температура 51,8 градуска жеткенин Сауд Арабиясынын улуттук метеорологиялык борбору кабарлаган. Бийлик жабыркаган зыяратчылар тууралуу гана маалымат берет. Акыркы жолу 16-июнда ысыктан улам 2000 зыяратчы ооруканага түшкөнү айтылган.
Андан бери статистика жаңыртыла элек. ABF былтыр ажылык сапары учурунда 240 кем эмес киши көз жумганын эске салды. Быйылкы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота берилген. Дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул Эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9.000 буйруса чогулду. Дагы $21.000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30.000 деп айтылган. Эми ошол $30.000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз, Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз эли мен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. KG Group компаниясы курган үйлөр эксплуатацияга берилип мыйзамдашты. KG Group курулуш компаниясы Бишкекте курган бир нече үй мыйзамдаштырылып эксплуатацияга берилди. Каладагы Абай 7А дарегинде жайгашкан Сейтек Токонбаев 33-33А дарегинде жайгашкан Датка ордосу жана Куйручук 26-26-1 дарегинде жайгашкан Шабдан турак жай комплекстеринин жашоочуларына үйлөрдүн тиешелүү актысы берилди. Актыларды архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев батирейлерине 19-июнда тапшырган. Бул тууралуу аталган агенттик басма сөз кызматы кабарлады. Бул турак жай комплекстеринин уруксат кагаздары 2017 жылдан бери бүтпөй келген. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамиддин Ташев бийликтүү күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен кармалып камакка алынган. Көп өтпөй аталган компаниянын лицензиясы алынаары кабарланган. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги компаниянын лицензиясы бул ишкана курган үйлөрдүн мыйзамдуулугуна байланыштуу маселе чечилгенден кийин кайра каралаарын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издөөдө жүргөн Имамиддин Ташев Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалганын 22 апрелде кабарлаган. УКМК Ташев бийликти басып алуу максатында калкты адаштыруу үчүн социалдык тармактарда да активдүү иш алып барган деп маалымдаган. Имамиддин Ташев муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүүгө жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде 2023 жылы октябрда кармалып, 52 миллион сом төлөп бергенден кийин ошол эле жылы 8 декабрда үй камагына чыккан. 2024 жылы 9 январда социалдык тармактарга Имамиддин Ташевдин кайрылуусу жарыяланган. Анда былтыр 27 декабрда УКМКнын кызматкерлери күч менен басып кетип, 8 күн белгисиз жерде кармап турушканын, 100 миллион сом талап кылышканын айткан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев анын айткандарын четке каккан. Bir күндөн кийин 10 январда атайын кызмат KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамиддин Ташевга кылмыш жаза кодексинин бийликтүү күч менен басып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялаган. Атайын кызмат Имамиддин Ташев тергөө абагында отурганда издөөдө жүргөн активист Тилекмат Кудайберген уулу менен телефондон сүйлөшүп, өлкөдө башаламандык уюштурууну көздөшкөнүн кабарлаган. Андан тышкары ишкерге алдамчылык боюнча 16 иш тергелип жатканын кошумчалаган. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган
жана эркектердин да аялдардын дагы процентин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылбай үшүп орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 19-июнда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү да ыктымал. Рязанда жол кырсыгынан 8 адам каза болду. Кыргызстандын жарандарынын бар жогу такталууда. Тышкы иштер министрлиги Рязандагы жол кырсыгынан каза болгондордун арасында кыргызстандыктардын бар жогун тактоодо. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. РИА Новости жазгандай, Рязан облусунда жол кырсыгы болуп, андан 8 киши каза болуп, 13 адам жабыркаган. Алдын ала маалыматтарга караганда, кичи автобус каршы тилкеге чыгып кырсыкка кириптер болгон. Путин Түндүк Кореяга мамлекеттик сапар менен барды. Орусиянын президенти Владимир Путин 2 күндүк мамлекеттик иш сапар менен Корея Элдик демократиялык республикасына барды. Аны аэропорттон Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын тосуп алды. РИА Новости билдиргендей, Путиндин Түндүк Кореяга сапарын алкагында 19-июнда ар кандай форматта, анын ичинде кеңейтилген курамада сүйлөшүүлөр, ошондой эле лидерлердин бейформал баарлашуусу пландалууда. Визиттин программасында Путиндин иш сапарынын урматына гала-концерт, мамлекеттик кабыл алуу жана Экинчи дүйнөлүк согушта Кореяны бошоткон Кызыл армиянын жоокерлерине арналган боштондук монументине гүл чамбар коюуда камтылган. Нарында тургундун 1 миллион сомдук 5 жылкысы уурдалган. Нарындын Жумгал районунда жылкы уурдоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу ИИМ министрлигинен билдиришти. Быйыл март айында белгисиз адамдар Байзак айылынын тургунунун баасы 1 миллион сом болгон 5 жылкысын уурдап кеткен. Бул факт боюнча мал уурлук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө мал уурлук кылган деп Тогуз-Тороо районунун Жалал Абад облусунда 22 жаштагы тургуну шектелип, ал Ысык көлдөн кармалды. Соттун чечими менен шектүү тергөө абагына камакка алынды. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Азанга тиешеси жок өлкөдө түнкү тыныгуу мезгилин аныктоо сунушталды. Жогорку кеңеште тынчтык жөнүндө жана укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып колдоого ээ болду. Аны депутат Сейитбек Атамбаев жана Дастан Бекешев демилгелеген. Документте ызы чуу жасагандарга милиция чара көрө албай жатканы белгиленип, мындан улам алардын айрым укуктарын кеңейтүү каралган. Мыйзам долбоору тынчтыкты жана эс алуу убактысын камсыз кылуу боюнча төмөнкүдөй талаптарды белгилөөнү сунуштайт. Ызы чуудан корголгон жайлардын жана аймактардын болушу тынчтыктын жана бейпилдиктин бузулушуна алып келген аракеттерге жоопкерчилик, жарандардын тынчтыгын жана эс алуусун бузууга жол берилбей турган убакыт мерчемдери. Талкуунун жүрүшүндө депутат Элдар Абакиров шаарларга саат 22:00дөн кийин тынч болушу керектигин, ал эми Ысык көлдө туристтик сезон учурунда саат 23:00 же 00:00дөн кийин тынч болушу каралганын айтты. Ошондой эле учурда жүк ташуу учуналардын күндүз жүрүшүнө чектөө коюлгандыктан бул жагында ойлонуу зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары мыйзам долбоору түнкүсүн айтыла турган азандарга тыюу салбай турган айтылып, ал мыйзам долбоорунда камтылганы кошумчаланды. Сот активист Өндүрүш Токтон Асыровго өкүм чыгарды. 19-июнда Бишкектин 1-май райондук соту жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыровго өкүм чыгарды. Ишти караган судья Ильязбек Тажибаев Токтон Асыровду күнөөлүү деп таап 100 000 сом мөлчөмүндө айып пул салды. Чечимдин алдында Токтон Асыровго акыркы сөз берилип, төмөндөгүлөргө токтолгон. Мага карата козголгон кылмыш иши башынан эле туура эмес болчу. Жарандык активист укук коргоочулук ишиме буттосу. Кыргызстандын эркин жараны катары өз пикиримди айтууга эмне үчүн тыюу салышат? 30 мартта иш козголгондон узак мөөнөткө чейин билген эмесмин. Коюлуп жаткан беренеге караманча каршымын. Эч кандай айыпкер эмесмин. Урматтуу сот, чекитти туура коюңуз жана акыйкат чечим чыгарыңыз деген ал. Кече прокурор Мырза Сапарова жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыровду 3 жылга абакка кесип, сот залынан камакка алууну суранган. Эске салсак, Токтон Асыровго кылмыш жаза кодексинин рассалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты араздашууну козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгон.